Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Кыргызбай YouTube каналы Москва жергесинде келгенбиз. Буйруса кызматтарды баштадык. Эгер кызмат болсо чала берсеңер демекчи. Кайыргүл эжекебизди көбүңүздөр тааныйсыздар. Бул жолду бир 2 жылдан бери силерге жардама кылып чыгарып келебиз. Эжекебиз буйруса мына Подмосковьядан дача алып, ушул жактан чакан ферма кылып элге кызмат көргөзүп келет. Быйыл дагы Курбан айтка койлорду алып келдим дегенден жардамага келип калдык. Баарыбызга курбандык кылуу насип эткен болсун. Анда эмесе эжекебизди сөзгө тарталык. Эжеке, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Чарчабай иштеп атасыз? Ортодо отуруп сүйлөй беребиз эми. Ортодогу жана кылчы. Мына амандашып аласыз. Сизди поддержка кылган мекендештерибиз аябай көп. Эжекебиз мына молодец. Ушул өзүбүздүн жанагы каяка барбасын кыргыз мал койдон нары өтпөйт экенбиз деп ачык элечи. Бир экөөсү сүйлөй бересиз. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер. Ушу биз Курман айтка койлорду алып келдик. Семиртип багыктык. Ушу курмандык кылсын деп сиздерге ушу арзан кылып койдук. Арзан дегенде канча эже? Арзан дегенде ушу курмандык кылсын деп ушу 10 рубль арзан кылып койдук. Мисалы негизи 300 канча эле кандай? Ооба, мисалы 350дөн сатып атканбыз маткалардычы. Азыр 340тан койдук. Канча жашка чейин койлор болуп калды бул жактачы? Бул жакта 30 килограммдан, жаштарын мен кичине айырмалай албайт экенмин да. 30 килограммдан 70 килограммга чейин койлор бар да. Семизи десе семизи. Ооба, семизи, кичинереги, алтын десе ага деле бар. Ага деле бар. 6 айдан өткөн курбандыкка жарай турган. Курбандыкка жарай турган койлор бар. Шырбаз жейм дегендерге шырбаздар деле ар дайым болот экен эжекедечи. Жаш шырбаздар. Мощный жанагы майлуу, жанагы дымдамага араса өлөт дегендер болсо, аларга деле бар дегенде эжеке. Хорошо, кочкорлор деле ичинде жүрөт эжеке. Кочкорлор деле бардыгы ичинде. Канчадан кылып беребиз аны? Аны деле ушу курмандык кыла берсин ушу. Негизи канчадан канчага кылып бересиз? 450дөн сатып атабыз да, 440тан. 440тан кылып бересиз. Курбан айттын урматына. Курман айттын Арзандады. Аябай жакшы. арзандады. Ишиңизге ийгилик, ар дайым ушундай жакшылыктарга себепчи болуп, ушул негизи бул өтө чоң кандай күч керек, өтө чоң мындай айткандай дух керек дегендейчи, мындай Москванын четинде эркек башыбыз менен биз деле мындай жана кылганга кыйын деп ойлойм да менчи, мындай койлорду багып, мына карагыла, койлорду жайып, үй кылып, мына мондой жерлерге, жайыттарга Кыргызстандагыдай кылып жайып багыш үчүн өтө чоң күч керек, өтө чоң жанагы керек болсо керек деп ойлойм. Андыктан келип, кой союп жеп кетсеңиздер болот. Адрес кандай болуп калат? Адрес эми Купана, деревня Шургина, ооба, Старая Купана, Балашка. Деревня Шургина, центральный 35К деп навигаторго жазсаңар чыгат. Если чо, эжекебиз WhatsApp-на жазсаңыздар, местоположение жана кылып коет, келип кой-пойду союп жана кылсаңыздар болот. Кой сойгонго касапчык балдар керекпи? Касапчылар керек. Канча бала бар азыр сизде? Азыр бизде бир 5 эле бар да. Бирок бул эми менимче бир 350-400дөй кой кыласыз. Ооба, 400дөй кой болот. Дагы кой келип атат бир да жолдо, ооба. Ага примерно бир 10-15 адам жетсе керек, Касап керек. Сойгонго жанагы темир тезек жыгач багачтары бар, илип сойгонгочу, шылып жанагы кылганга. Андыктан кой сойгонго деле балдар керек, жакшы кылып иштеп аласыңар. Анан келип мына Курбан айтка деле үй тап издегендер көп да, мисалы казаны деле бар, очогу деле бар. Казан очокту бекерлеп берем дейт. Үйгө батышынча бата берсин, бир 50 адамдай жанагы экен, каласа ортодон бөлүп алсын, 2-3 жамаат каласа келишип калса жанагы отурса болот дейт. Адам башына 500дөн берип аттыр, буйрусачы. Анан мекендештер көрөкпүз, биз сыртыракта дегендер болсо, мына могу жакты көргөзүп коелук элек. Мына могу жанагы жүк машинанын артындагы үй эжекебиз болсо, бул жагы чоң токой сыяктуу жерлер да. Ошол жака шалчанын жайып, мына көлөкөлөрдө отурса болот, казан очокту ичкериге коюп дейт. Ал жагын деле сүйлөшөбүз. Келе берсин, колдон келишинче жана жардамыбыз тийсин дейт да. Келе бересиздер. Анан негизи эле башка учурларда деле эжекебизде круглый год кой болот демекчи. Эчкилери бар, саан эчкилерди мына дача-бачада жашагандар саан эчки алат элем же балалуу кой алат элем, балдарыма кичине эрмектеген дегендер болгон болсо, тууган койлор деле бар экен, семиз мына сүт эчкилери деле бар экен, улактары деле бар экен дегенде мекендештер. Эчкини канчадан беребиз же? Эчкини 300дөн эле беребиз. 300дөн беребиз, Ооба, 320. Саан эчкилерди делеби? Ооба, саан эчкилери. Канча литр сүт бар же ошол чоң? Ошол желиндер чоң. бир 4 литр сүт берет да. Саар кеч, а? Саар кеч. Андыктан күтүп калабыз. 27 май Курбан айт болду буйруса. Анан 27 Курбан айтты бүтүрүп эле майрамдап келе бергиле. 3 күн майрам жетишпей калгандарга, Рустам ака.
3 күн жыргап кой союп жанагы кылсаңыздар болот. Аманчылык болсун мекендештер, группалар менен таратып койгула, эжекебизди поддержка кылып коелук. Иштерине ийгилик каалайбыз. Болжолду МКАДтан 25-20 км берде болуп калат. Четте, мощный жерде. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.